Салам достор. Бүгүн видео чечим жөнүндө. Биз өзүбүз чечебиз. Өтө кызыгы. Мисалы, кээде мындай кылабыз да. Мага мындай деп келишет да. Эми деген мен ушинтип атышпайбы, анан мен айла жок кылып атам да. Айла жок чыдашым керек. Эми айла жок. Ушундай фигурага мен макул болушум керек. Же болбосо ден соолук бузулду эми деген сыяктуу. Кыскасы, мындайча айтканда моюн сунуп берип коебуз. Бирок билесиңерби, маңдайыма жазылган, же болбосо менин жолум болбогон, бир кара мышыгым бар адам, ар кандай бир болбос нерсе менен билесиздер, булчу чынында биз өзүбүздү өзүбүз актайбыз да. Өзүбүздү мындайча айтканда сооротобуз, өзүбүздү алдайбыз, бир убактылуу билбейм, чыгуу жолун издейбиз да, бирок ишенип коюңуз, бул нерселер эч качан жардам бербейт. Маңдайыңызга өзүңүз жазылбайт. Өзүңүздүн тагдырыңызды өзүңүз жазасыз. Жолуңуз болобу, болбойбу, бул сиздин. Башкача айтканда, бүгүн эмне сепсеңиз, эртең ошону оруп алып атасыз, анан туура эмес нерсе сеп коесуз дагы, анан туура эмес жемиш алып, анан жолум болбой калды деп шылтоолойбуз. Ал жөн гана сиз сепкен нерсенин кесепети да. Жакшы нерсе сепсеңиз, жакшы нерсе оруп аласыз. Картошка сепсеңиз, картошка чыгат дегендей, биз кээде картошка сеп коюп, клубника күтөбүз дегендейчи. Ошондуктан келиңиздер, чечим үчүн жоопкерчиликти өзүбүз алабыз да. Кантип деген суроо болот. Бир техниканы сунушкалы, бул абдан жакшы жардам берет. Кээде бизге ушундай да өзүбүзгө бир кечке эле өзүбүздү аяп, сылап сыйпабай, кээде өзүбүзгө бир катаал мамиле да талап кылынат. Негативдүү жагынан да келсек болот, эмнеге болбосун. Эми мисалы, бизде таттуудан баш тарта албаган айымдар бар, жакшы эле арыктай 100 грамм таштадым эле, кайра туулган күнгө барып, анан Куликовский ар кандай жакшы көргөн торторубузду айтабыз, же болбосо кээде жакшы эле уктайын дедим эле, анан интернетке алаксып отура берип таң атып кетиптир деп, эртеси бир көздөрүбүз шишип, жумушка көңүлүбүз жок, шалдырап жүрөбүз. Кээде билесиздерби, өтө өкүнүчтүүсү, мага айымдар келет ар кандай тагдырлары менен, анан ушунчалык, башкача айтканда, кечирип койгула оройлогом үчүн өздөрүн мындайча айтканда бут сүргөн тряпка кылып коюшкан да. Мага бутуңар сүрө бергиле, мени айрып тытып ыргыта бергиле, мени менен баарын кылсаңар болот, мен макул, эптеп эле аман жүрөйүн деген сыяктуу жол берип койгонбуз. Ошондуктан мен чакырат элем ушул нерселерди жеңиш үчүн, жана биз өзүбүз чечебиз, мен өзүм чечем. Менин чечимим, мен чечимим үчүн өзүм жоопкерчиликтүүмүн деген нерсе болуш үчүн өзүңүзгө мындай кылыңыз да. Таттуу жегиңиз келип атканда, мен ушунчалык болушунча бир көз алдыңызга негативдүү образды же картинаны жаратыңыз да, сүрөттө. Мен ушундай былтыйган, кечирип койгула, бирок ушундай айтышым керек болуп атат да. Былтыйган, бели билинбей калган, беттери салаңдап калган фигураны тандайм. Жей берем, мен ошондой болом десеңиз, ишенип коюңуз, сиз өзүңүзгө өзүңүз бир жирке жаралат дагы, ошол жердеги таттууну жегиңиз келбей калат да. Же болбосо интернетке азгырылып атасыз. Мен эртең эки көзүм капкара, бул жери ылдый жагы шишиген, шалдыраган, болушунча сүрөттөңүз да. Жумушка монтип шалбырап барам дагы, анан ошол жерде жумушумду жакшы сапаттуу аткара албай калам, жетекчи мен тил угам, мен ошону тандайм. Бүгүн ошону тандайм, уктаар алдында деңиз. Же болбосо мага дагы деле бутун сүрө берсин, мени дагы деле тепкилеп сабай берсин, мени каалаган аялына алмаштыра берсин, иши кылып эле менин жанымда бир караан жүрсүн. Иши кылып эле мен эптеп эле бир тирүүлөй өлүк болуп жүрө берейин. Мен ушуну тандайм десеңиз, ишенип коюңуз, өзүңүз кайра арданып, өзүңүздө бир могу жерден протест деп коет да, макул эместик, бир каршы сезимдер, карама каршы сезимдер ойгонот да, жок, мен аны тандабайм, мен бүттү, бүгүнкү күндөн баштап мен тряпка болгум келбейт, мен мындай, мени менен мындай кылууга болбойт деп чечим чыгарасыз. Жок, мен таттууну жебейм, менин ушунчалык дене түзүлүшүм жакшы болушун каалайм.
деп кыскасы өзүңүздү колго алганга аябай жакшы жардам берет. Башкача айтканда, сиз эгер чечим чыгара албай атсаңыз, ошол чечимди чыгарбасаңыз кандай жагымсыз кесепеттерин болорун өзүңүзгө угуза үнүңүздү чыгарып айтыңыз да. Колдон келсе үнүңүздү чыгарып айтыңыз. Анткени бизден кулак угат, мээге жеткирет, анан мээ бизге команда берет да. Ошондуктан ичиңизден ойлонуп коюу кээде жетишсиз. Ошондуктан прям өзүңүзгө Айнуран, Нурлан дейсиңер, айтор Бакыт, Айгүл, жей бер, былтыйып семире бер. Муну жакшы техника, бул шорпого түкүрүү деп которулат да, психологияда бар. Башкача айтканда өзүң шорпоңо өзүң түкүрөсүң. Ошондо сенде шорпого карата жийиркенич пайда болот, ичпейм дегенчи. Демек ошол техниканы колдонсоңуздар, баягы чечим чыгарганга бул жакшы түрткү берет.